Гарри Поттердун биринчи китеби жазылгандан кийин өтө көп шедевр болуп, өтө күчтүү деңгээлде сатылып кетет. Киносу иштелген, киносу дагы бир канча орундарды алып, Гарри Поттер өтө күчтүү кинолордун катарында. Эми мен айткым келип атат, кийинки кинолордон Хоббит, бой кичинекей адамдардын атайын эмесин кылышкан. Бул вьетнамдык адамдар ойногон, ошол жактарда киного катыштырабыз деп алып кетип жаткан учурда ушу Вьетнамда болгон кичинекей адамдарды алып кетүү максатында барып киного тартабыз, башка кылабыз, орун беребиз, жай беребиз деп алып кетишип, көп ошол жакты жактырып, ошол жактан келбей калышкан. Себеби бул жерде өтө, мындайча айтканда, жек көрүү, мисалы Америкада кара негесин деп автобуска чыгарбай койгон, туалетине чогуу киргизбей койгон. Бул жакта да кичинекейсин деп Вьетнамды өзүнүн шаарынан, айылынан куушкан. Ошондуктан бул тоолуу жерлерге бою кичинекей адамдар чыгып калышкан. Ошо кичинекей үйлөрдөн кээ бирөөлөрүн эстелик кылып сактап калышкан, кээ бирөөлөрүн атайын мынтип жасашып коюшуптур. Ошол учурда кандай жасаган, кандай жашаган деген максатта көрсөтүү максатында ушинтип көрсөтүп коюшкан экен. Мунун ичине киресиз, кичинекей үй, бою кичинекей болгондон кийин ошондой ушунчалык жек көрүү күчтүү болгон да. Сен кичинекейсиң, боюң кичинекей, өзүң кичинекей, акылың кичинекей деп жек көрүү ошол учурда өтө катуу болгон экен, урматтуу мекендештерим. Кудайыма шүгүр, азыр биз андай эмеспиз. Ошо фильмдин айынан алар ошол жака кетишип, ошол жактан келбей калышкан экен бою кичинекей адамдар. Эми бирөөсү экөөсү бар дейт, эми жолугуп калабызбы, калбайбызбы, аны Кудай билет. Жол катары кеттик.